Абдулла ибн Мубарак рахматулла алейхи айтканда, эгерде мен бирөөнү гыйбат кылганымда, анда ата-энеми гыйбат кылам дейт. Эмне үчүн? Себеби дегенде, мен өзүм соопторумду ата-энеме берген ушул айыктуулураак, алар татыктуураак дейт. Мунун мааниси эмне? Кара, гыйбат арам. Бирок айтып атат, кимди гыйбат кылсаңыз, сообуңуз ошого кетет. Сооптун бардыгы ошол жака кетет. Гыйбат ушактачы. Ошон үчүн айтат да, сооп кимге анан көрөк ата-энемди гыйбат кылганым жакшы эле дейт. Менин сообум ошого кетсин дейт. Сооптордун бардыгына алганга лайыктуу ата-эне башкага берип эмне аласыз сиз аны? Башка бирөөнү гыйбат кылып, соопторду башкага берип эмне аласыз? Өзүңүздө калсын аны. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын улуу насааттарынан мына ушул улуу адамдар өздөрүнүн жүрөктөрүнүн жашоолорун нурлашты. Кабырларын, ахиретин нурлашты. Намаз бул нур. Намаз менен жамаат менен намаз окуу, Аллаху акбар, суннати муаккада. Сунанул худа деп коет мунучу. Пайгамбарыбыз айткан, жамаат менен намаз окуу момундун шаны. Мунафыктар окуй албайт деген муну. Мечитке жамаат менен намазга мунафыктар келе албайт деген. Ошондуктан иншалла алхамдулилля 5 убакыт намазды биз мечитти жандантып окуп туруш керек. Кайерде болсо да, кокустан кечигип калдык, үзүрлүү болуп калдык, ооруп калдык, сапарда болуп калдык. Бул Алла субханаху ва таалага болмак бул мейли. Жөндөн жөн эле келбей койгон жакшы эмес да. Ошон үчүн алхамдулилля Алла субханаху ва таала баарыбызга мүмкүнчүлүк берди тугандар. Илим алганга аз болсо дагы иншалла билип, ошону бөлүшөйлү, даават кылайлы, ибадатка бекем болойлу. Пайгамбарлар эң кыйын ибадат көйлөр ошолор болот да. Ибадат кылган эң пайгамбарлар кыйынбы? Давуд алейхиссалам кандай? Bir gün ороза кармайт, bir gün ачат, bir gün ороза кармайт, bir gün ачат. Давуд пайгамбардын орозасы. Бадыша болуп туруп. Аллаху акбар. Пайгамбар да бадыша да кана. Аллаху акбар. Түндүн жарымын уктайт, 3төн 1-ин турат, 6тан 1-ин кайра уктайт. Давуд пайгамбар. Канча деген. Ошон үчүн Алла субханаху ва таала бизге мүмкүнчүлүк берди, көбүрөөк ибадат кылып калайлы, көбүрөөк ибадат кылып калайлы. Хадиси кудусилер Алла субханаху ва тааланын кайрылуусу, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мынакей сөздөрү, маанилери Алла тааланын тарабынан. Айтайлы, Абдулла ибн Умар радıyallahu anhu'dan rivayet. Ani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber'den aytat. Peygamberimiz bunday dedi. İnna Allah Teala kal. Allah Teala aytat deydi. Laqad halaqtu halqan alsinatuhum ahla minal asal. Men ушундай bir adamlardı jaratkamın. Alardan tilleri baldan dağı tatlırak. Ve kulubuhum amaru minas sabir. Alardan jüröktörü sabir degen bir ösümlük varken öte açu, andan da açu deydi da. Tili o tatlılığı baldan tatlı. Söylese okumuş. Birok jürögü olsa uşunçalık açu, sabir degen uşul bir ösümlük varken oşondan da açu orak. Öz zaman açu kende. Fabi halaftu. Allah subhanahu wa ta'ala aytat. Men antişem. La utihannahum fitneten tada'ul halim